Чубак устазыбыздын устазы Торик Сардар Али деген күчтүү алым. Түү Индия Пакистандан, азыр Меккеде турат. Абдул Али аке деген акебиз бар. Учурдан пайдаланып айтып кетейин, өтө мыкты алым киши. Ошол киши айтып берет, калыс таксыр дейт. Устаз Торик, Чубак устаздын бир сөзүн угуп калдым дейт. Устаз Торик ушунчалык убактысын аяп илимге ушунчалык терең кирген адам Чубак устаздын устазы. Ошол устаздан жетилип чыккан да өзгөчө фикдан. Бүткүл хадистерди колдон келишинче дүйнөдөгү бар хадистерди жок дегенде жаттап алсам да көбүн жаттап, анан жок дегенде бир ирет көзүмдөн сыдырып окуп чыктым дейт. Дүйнөдөгү бүткүл бар хадистерди дейт. Канча 100 000 деген хадистер да. Анан бирөө биякта отуруп алып орусча китептен окуп, имам Абу Ханифаны бияка чаап, дигини бияка чаап жүрөт да. Адам өзүнүн ынсабын беш керек бир туган. Дүйнөдө канча 100 000 хадистер топтоп, көбүн жаттадым дейт. Жеңеге да жаттатып коюптур. 6 китептин 2/3-ünü толук. Анан жок дегенде бардым бир көздөн сыдырып чыктым. Жыйынтык эмне болду? Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан гүлгө салыштырдым дейт. Ошон үчүн ал кишинин сабагына барганда сиз жазган китептерин анан гүлдү кошуп берет да. Мунун себеби эмне десе, гүлдөй бир окшоштура турган ааламды аны таба албадым дейт. Ушундай назикчип, ушундай жашоодо жагдыраткан, ушундай жашоого субханалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай адам болгон да? Биз татыктуу үммөтү боло албай атабыз. Биз балким динибизди өзүбүздүн нафсибизге ээрчип жаман көрсөтүп аткандарбыз. Кудай таалам кечирсин бизди. Кудай таалам күч кубат берсин. Ла хаула ва ла куввата илля билlah.